Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ырайымдуу жана боорукер улуу жараткандын аты менен сөз баштап, ал жараткандын өзүнө чексиз шүгүрчүлүктөрдү мактоолорду айтып, ал жараткандын адам пендеге жиберилген акыркы элчиси, окутуу жетекчиси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааладан болгон салават саламдарды жолдоп, урматтуу бир тууган, эгерде биз дин маселесин түшүнгөн болсок, анда ал дин ким тараптан жаратылган деп адамдар көп сурашат. Динди биз жогору жакта биз таанышканда мыйзам деп тааныганбыз. Ал мыйзамды ким жараткан дегенде, жаратуучунун өз жараткандарына сунган эң туура мыйзамы. Андыктан диндин да ээси улуу жаратуучу деп таанышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, урматтуу бир тууган, сиз менен биз таанып өткөндөй, улуу мээримдүү боорукер Аллах субхана ва таала инсандарды жаратып, ага кайдыгер болгон эмес эч качан. Инсандарды жаратканда инсандын бул дүйнө жашоосундагы болгон толук кепилдикти мойнуна алып, аларга ылайыктуу болгон жер жаратып, аларга ылайыктуу болгон шартты түзүп, аларга ылайыктуу болгон акылды сунуп, аларга ылайыктуу болгон китеп берип, китеп менен кошо пайгамбар жиберип олтурат. Мунун өзү бизге толук далил. Дин бул жаратуучуга гана таандык. Тилекке каршы акыркы мезгилде келип, адамдар дин десе, кайсы бир адамдардын ойлоп тапкан же жекече кызыкчылыктын аркасында уюшулган топтун түшүнүгү катары кабылдап келишет. Өзгөчө биздин социалисттик идеологиядан кийинки же болбосо социалисттик идеология менен сугарылган адамдардын көз карашында бул дин кадимки ошол социалисттик идеологияны тапкан адамдардын пикиринде эле бул жеке адамдардын оюнан чыккан мыйзам катары кабылданып келет. А мен айтат элем, бул таптакыр туура эмес. Урматтуу менин бир тууганым, урматтуу акылдуу пенде заты, эгерде дин кайсы бир коомдун, кайсы бир улуттун жекече кызыкчылыгын көрсөткөн болсо, көздөгөн болсо, анда ал дин эмес. Мен ушул жерден түз айтам. Ал дин эмес. Себеби дегенде, ал чектелүү, өлчөмдүү адамдардын гана кызыкчылыгы менен чектелип калат. Ал эми чыныгы дин бул жалпы адамзаттын, адам пенденин, пенде заттын кызыкчылыгын, анын укугун, анын милдетин тең алып келген мыйзам. Эгерде ал жагынан карай турган болсок, дин бул адамдар үчүн адилеттүүлүктүн таразасы катары келет. Бул нерсени динге кайрылып көргөн киши таба алат. Өзгөчө исламга кайрылып көргөн адам ошол нерсени көрө алат. Андыктан дин ээси жалгыз жаратуучу. Эгерде кимде ким дин тутунам деген болсо, анда ал жаратуучунун гана көрсөтмөсүнө таянган болот. Башка мыйзамдын баарын биз өз колубуз менен жасайбыз. Жада калса мамлекеттик мыйзамдардын же болбосо мамлекеттик мыйзамдардын жыйнагы катары саналган конституцияны дагы өзүбүз жасап, кооздоп, бирок аны биз ай сайын жаңыртып туруп, ай сайын жаңылап турганга биз муктажбыз. Ал эми жараткандан келген мыйзам карап көрсөңүз, келгенине 14 кылым болсо дагы, ал өзүнүн бир мыйзамын өзгөртпөстөн бекем боюнча, ошол эле учурда жаңы боюнча, ошол эле учурда ал күчтүү боюнча сакталып турат. Муну менен эле чектелбестен бул мыйзам эми кыяматка чейин ошондой жаңы боюнча, ошондой күчтүү боюнча, ошондой өзгөрүлгүс болуп сакталып тура берет. Эми ойлонуп көрүңүз, сиз үчүн колдо жасалган мыйзам жакшыбы же жараткандан сунулган мыйзам жакшыбы?
Андыктан биз билебиз, албетте жараткандан сунулган дин, жараткандан сунулган мыйзам эң бир ишеничтүү жана татыктуу мыйзам. Инсан ошол мыйзам менен гана дүнүйө ахиретте бактылуу боло алат. Сиз менен биз кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.